Урматтуу жалпы көрөрмандар, Борбордук телеканал азыр ушул чоң залдын ичине келдик. Бул жакта Айпери Медетбек кызы машыгуу залында жүргөн жеринен Борбордук телеканал издеп келип, жалпы элге кандай жаңылык болуп атканын ушул жерден сиздерге да көргөздүрүп чагылдыра кетели дедик. Айпери, саламатсызбы? Саламатчылык. Азыр менимче аябай чарчап турасыз. Эртеден бери машыгып аткансыз, бирок болбой эле сиздин жаныңызга келип алдык. Таарынмай жокпу? Жок, таарынмай жок. Ошондон баштайлы. Себеп дегенде жалпы элибиздин сыймыгысыз. Биздин жалпы кыргыз эли эле эмес, чет өлкөдө бул Казакстан, Өзбекстан бардыгы тең сиздерди көргөндө суктанып, биздердин чоңоюп келаткан балдар, кыздар да ушундай биздин Айперидей болсо деген тилектери да көп болуп атат да. Аны эле аралап биз бардыгыбыз тең эле угуп келатабыз. Ошондой ийгиликтерди жарата бериңиздер. Албетте Кыргызстандын желегин желбиретип, дүйнөгө таанытып дагы келатасыздар. Биз абдан кубанычтабыз. Ушундай сиздин жаныңызда, ушундай сиздердин машыгуу залыңыздарга келип отуруп, сиз менен баарлашып атканыбызга. Эми азыр мындай кылалы. Быйыл буюрса 35 жылдык эгемендүүлүк жакындап калды. Ал жакта чоң масштабтуу, чоң майрамдар болот. Ар бир район, областтын бардыгы тең айылдарга чейин даярданып аткан чагы. Эми ошол убакта буга чейин спорт чөйрөсү деле жакшы эле өнүгүп келаткан. Мисалы үчүн сиздин эле канча деген салымыңыз бар да. Чоң салымдарыңыз бар, аны дагы кыргыз эл билет. Азыркы топта дагы кандай өнүгүү болуп атат? Мисалы үчүн сиздердин күрөш. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй машыгуудан жаңы эле чыктык. Биз дагы колубуздан келген бардык күч аракетти жумшап атабыз. Анткени өзүңүздөр билгендей, биздин ажообуз президент Садыр Нуркожоевич Токио Олимпиадасынан кийин атайын кыз келиндер күрөшүнө деп зал ачып берген. Азыркы учурда ал жакта бардык условиялар каралган. Азыркы учурда ошол жакта жатып, ошол жакта машыгып, ошол жакта даярданып келатабыз. Мурда мисалы үчүн айтып калчу эле, ошол залдарыбыз жакшы жетишпей атат. Биздики да башка чет өлкөндөй болгон чоң залдар болсо, ошолордуку мисалы үчүн заманбап үлгүдө жакшы курулган депчи. Ошол залдын салынышы жактыбы сизге? Залдын салынышы абдан жакты. Анткени буга чейин ошол президент Садыр Нуркожоевич салып бергенге чейин биз ар жакта машыгып жүрчүк деп айтсам болот. Бир күнү политехте машыкчык, бир күнү болсо интернатка барып машыкчык. Анткени кандай күн болгондо дагы, мисалы үчүн эртең менен тренировка 10:00 башталса, 4 сааттай болот, саат 2:00 бүтөт. Анан кечки тренировка 5:00 башталат, ортосуна деген убакытты эс алганга убакыт керек. Биз деген ал учурда машыгуу залыбыз жок болгон үчүн бир политехникке барып подвалдын алдында машыксак, бир күнү болсо интернатка барып машыкчык. Ошондогу ортодогу убакыттар билесиздер да, бизде деген пробка кечки убакытта тыгын көп болот. Тыгын көп болгонуна байланыштуу эртең мененки машыгууна жакшы кылып, бирок кечки машыгууга кичине жолдо жүрүп калганыбызга байланыштуу, эс алуу аз болгонуна байланыштуу кээде машыгуулар начар болуп калчу. Азыркы учурда өзүбүз ошол президент салып берген залда жашап, ошол жакта машыгып, биринчи этажында тамак ичүү жайлар бар, экинчи этажында подкачка кылабыз, үчүнчү этажда ошол биздин килем салынып турат. Ошол жактан эле машыгып, убактыбыз мындайча айтканда мурдагыдай көп убактыбыз текке кеткен жок. Азыркы убактыбызды көбүрөөк ошол килемдин үстүндө басым жасап, ошол жакта машыгып келе жатабыз. Учурдан пайдаланып, ошол биздин урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдирем. Анткени азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй эле президентибиз абдан күрөшкө, жалпы эле Кыргызстанга, жалпы эле спорт тармагына абдан колдоо көрсөтүп жатат. Биз үчүн ал чоң дем берет, бизге мотивация берет деп айтсам болот. Ушул эле күрөштүн президенти дагы бар сиздерде, мисалы үчүн Тентишев Эркин Саткынбаевич. Ал кишинин салымы? Тентишев Эркин Саткынбаевичтин салымын айта кетсем, Олимпиада, өзүңүздөр билгендей, 2024 Париж Олимпиадасынан кийин биздин федерациянын президенттери толук алмашкан. 2024-төн кийин Эркин Саткынбаевич өзү келген. Адан кийин Эркин Саткынбаевич келгенден кийин канча жылдын ичинде бизде аябагандай көп өзгөрүүлөр болду деп айтсам болот. Каражат жагынан, каражаттарыбызды убагында алып баштадык. Ошол эле чемпионат Азиядан кийин, дүйнө чемпионатынан кийин чоңдор эле арасында эмес, жаштар арасында дагы бизде деген бөлүнөт да, U15, U17, U20 деп. Ошолор ар бир ийгилик жараткан спортсмендерге өзү чакырып, жеке чакырып алып, акчалай каражаттарын берип, колдоо көрсөтүп келе жатат.
Негизи чет өлкөдөн келгенде атайын сиздерди жалпы ушул күрөш чөйрөсүндө жеңишке ийгилик жаратып келгендердин баардыгы тең ошол Эркин Саткынбаевич өзүнүн заманбап салган университет, Азия медициналык университет деп аталат. Билесиздер, өзүңүздөр барып жүрөсүздөр. Ал жак ошол жакка алып атасызбы сиз дагы? Учурдан пайдаланып ошол нерсени айта кетсем, эки дүйнө Азия чемпионатынан кийин, Азия биринчилигинен кийин бизди ошол Эркин Саткынбаевич өзү ошол Азия эл аралык университетине чакырып, ошол жактан абдан жакшы чоң деңгээлде сыйлады. Мен чынын айтсам, буга чейин андай бизде Кыргызстанда университет бар экенин билген эмесмин. Барганда заманбап деңгээлге ылайык абдан чоң жакшы университети бар экен. Мен ойлойм, бизден кийин дагы буюрса, азыркы учурда өзүңүз айткандай, бизге чейин дагы спортсмендер, спортчулар болгон, азыр бизден кийин дагы жаш өспүрүмдөр өсүп келе жатат. Мен ойлойм, ошол биздин спортко Садыр Нуркожоевичтин, ошол эле биздин федерациянын президенти Эркин Саткынбаевичтин салымы абдан чоң болгонуна байланыштуу бизге деген абдан баардык шарттарды, бүгүнкү учурда бизде баардык шарттар түзүлгөн, баардык шарттар түзүлүп атат. Мен ойлойм, бизден кийинки дагы ошол өсүп келе жаткан жас спортчулар спортко кызыгып, жакшы ийгиликтерди жаратат деген үмүттөмүн. Бул эми спорт, бул ден соолук чыңдоо биринчиден ала келгенде. Ошол балдардын дагы мындай түз жолго бурулушуна, өсүп келаткан муунга спорттун чоң таасири бар да. Жакшы жагынан албетте баардыгы теңчи. Сиздерден кийинки чоңоюп келаткан кыздарды балким келгиле, балким шыгыңар болсо ошо спортко, күрөшкө катышкыла деп айта аласыз. Мен ошол жаш өспүрүмдөрдүн ата энелерине да айта кетчү, сурана кетчү нерсем бар эле. Анткени өзүңүздөр көргөндөй, азыр интернет булактарынан көрүп, көп жаш тилекке каршы, көп жаш өспүрүмдөрүбүз абдан жаман жолго түшүп кетаткандар абдан көп болуп атат да. Ошол үчүн ата энелерден сураныч же болбосо айта кетчү нерсе, балдарыңыздарды спортко берсеңиздер, биринчиден ошол дени сак болот. Анан кийин экинчиден азыркы учурда мындай жаман жолго көп басып кетпейт деп ойлойм да. Анткени азыр деген балдар жаңы кичинекей өсүп келаткандай, булардын деген энергиясы көп болот да. Анан көбүнчө ошол энергиясын кайсыл жакка колдонорун билбей, көбүнчө ошол интернет булактарынан сыртка чыгып кетип атат. Мен ойлойм, эгер ошол эле баланы спортко өзүңүздөр көрүп отурган, ошо биз отурган залга алып келе турган болсо, машыгуу килемдин үстүндө энергиясын туура жакка колдонуп, үйгө барганда может телефон кармай турган, же болбосо ошол башка бир жаман жолго түшө турган убактысы болбойт беле деп ойлойм да. Ошол үчүн баардык ата энелерден суранычым, айта кетчү нерсе, балдарыңыздарды спортко бериңиздер. Эгер профессионалдуу спортсмен болуп чыкпаса дагы, мен ойлойм, эртеңки күнү бир жакшы, туура адам болот деп. Канча деген көп мамлекет бар. Ошончо мамлекет, мисалы үчүн, бири-бирин тааныбайт да. Эл көпчүлүк эл бар, 8 миллиард болуп кеттик деп атабыз элибиз. Бирок ошонун арасында дагы ушундай Кыргызстан кичинекей деп айтылган менен сиздей болгон баатыр балбан кыздар чыкканы бизге аябай кубандырат, сүйүндүрөт. Сизге ден соолук каалайбыз. Рахмат. Сизди көрүп айткандай ушу ата энелерге да өтө чоң кайрылуу жасап атасыздар. Чынында урматтуу ата энелер, айткандай, Айпери айткандай, балдарды ошол спорт жаатына даярдасак, өсүп өнүп, мисалы үчүн мамлекеттин желегин желбиретип, дагы Кыргызстандын атын дүйнөгө дүңгүрөтүп чыгарып турган, бул кандай сонун, кандай жетишкендик, кандай ийгилик. Сизге ден соолук каалайбыз. Рахмат. Сизге ийгилик болсун. Сиздерге да ден соолук. Дагы да болсо бизди кубантып, бизди сүйүнтүп жүрө бериңиздер. Ийгилик көп болсун. Рахмат.